манасчылар дагы манасты тебелебеши керек. Бирок мен айтат элем, кечеки окуядан кийин кыргызга башка душмандын кереги жок экен да. Адам бул робот эмес. Адам бул чарчайт. Эми аян болбой, баян болбойт дейт. Ыйык нерсе туюк болот дейт. Ар бир нерсенин ыйыктыгын дагы, туюктугун да караш керек. Анан аян ар дайым эле боло бербейт, бул касиеттүү нерсе да. Ошон үчүн ыйык нерсе туюк болот деп айтылып келет. Мен айтат элем, буга өтө сын айтуунун кажети жок. Бул биздин өзөгүбүз. Бирок Гиннеске киргизүү үчүн аракет кылбай эле койгон оң окшойт. Манас бул биздин өзөгүбүз. Эгерде анчалык бул Манас океан, муну мейли ким болбосун, өткөн манасчылар деле туруп келип баарын толук айта албайттыр да. Манас деген канчалык океан. Бирок биз манасчыларыбызга андай мамиле кылып, ички жекелик менен мамиле кылбашыбыз керек. Ички жекеликте бир нерсе болсо, ал жекеликке таяп, ал жекеликке асылып, ал жекеликке тийишип, анан Манасты кошо ала жатпаш керек деп ойлойм. Ушул Манасты да либерализация кылып бердиңер да, коммерция. Себеби деген Манастын азыр маанисине, содержаниясына көңүл бурбай, ким канча вакыт Манасты айтат деп жаңа жарыш кылып, коммерция кылып бердиңер, реклама кылып анан. Бул туура эмес да. Манастын маанисиге көңүл буруш керек да. Ошол жагын бериш керек. Азыр эми болсо жанагыны 23 саат эме кылып, Гиннес коебуз, рекорд коебуз. Ол Манаска эмне деген эме алып келет? Пайдасы бар, биздин кыргыз элинин маданиятыга, жана болбосо вообще Кыргызстанга эмне пайдасы бар? Түшүнүксүз да. Анан кийин жанагы чарчап калып туруп, тили келишпей андай мындай деп Манасты Манаш деген бул маскара да. Бул ошол нерсени токтотуш керек, мен ойлойм, туура эмес. Манастан мындай коммерция кылыштын кереги жок, жарыш кылыштын кереги жок. Мынтип Манасты издеваться эткен кереги жок. Ана Манас менен мындай ойношкон болбойт негизичи. Мен ага өтө каршымын да. Ошон үчүн буга чейин биз сунуштама бергенбиз. Ошо Манасты Гиннеске киргизүү боюнча баратканда бир комиссия түзүлөт. Жок дегенде биякта бир жыйынтыгын чыгарып, ал манасчыларга баа бере турган да өзүнүн сайыпкерлери бар да. Мындай адистер бар. Ошол кишилерден бир жалпы бир анализ алып туруп анан жөнөтүш керек. Анан четинен эле алып барып эле каалаган айта берсе бутур эмес көрүнүш болуп калат да. Бул биздин өзүнүн сыймыгыбыз да негизи. Манас айтуу, эпос Манас. Ошондуктан мен ойлойм, мындай нерселерди Гиннеске киргенден башка бир жолдор менен өнүктүрүшүбүз керек, башка жолдор менен элге таанышыбыз керек да. Кечээ күнкүдөй мен кичине азыр эле чыгып атып эле буквально кыска эле азыр көрүп калдым. Чарчап калганбы же эмне болуп калган, бирок бул деген такыр туура эмес нерсе да. Мүмкүн ниети жакшы болгондур. Мынтип элге таанытайын, дүйнөгө таанытайын деген бир жакшы ниети болгондур, бирок мындай жол менен эмес. Өзүнүн ыраатын келтирип, өзүнүн ирети менен, өзүнүн жолу бар. Ошо менен бир алып кете бериш керек. Келечекте муңга дагы ошол бойдон калтырып алып кете бериш керек. Бирок мындай жол менен эмес. Мага бир аз чын айтканда жүрөгүмдү оорткан эме болуп калды, көрдүм, аябай аягыма чейин келе албай калдым, бирок дароо эле өчүрүп салдым, анткени мындай туура эмес нерсени көрдүм да. Манастын өзүнүн укуралыгы менен Манас кандай жаралган болсо, кандай айтылган болсо ошондой эле айтыш керек. Саякбай Каралаев кандай айтып жүргөн болсо ошону улап элечи. Анан 3 күн, 3 түн же 5-10 күн айтылгандыгында эмес. Манас 10 мүнөт, 1 саат айтылса дагы баягы образ менен элге тух бере турган ошондой темпте айтылыш керек да. Анан баягы баалуулуктарын өзүнүн негизги максатын жогото албаш. Манас айтып атканда, Манасчы ошол окуяларга кирип, образга кирип, чабышкан жерде чабышып, жай кеткен жерде жай кетип, ушундай айтыш керек да.